теңдик нуру долбоорунун алкагында галстын ыкмалары деген темада окуудан өттүм. Бул абдан мен үчүн кызыктуу окуу болду. Азыркы учурда ушул галстын ыкмаларын өзүмдүн курсумдун мазмунуна киргизүүнүн үстүндө иштеп жатам. Бул галстын ыкмалары менен сабак өтүү, галстын ыкмаларын колдонуу менен сабак өтүү, мен ойлойм биздин студенттерибизге, магистранттарыбызга өзүнүн абдан жакшы жардамын тийгизет, жакшы таасирин тийгизет деген ишеничтемин. Гендердик сезимталдык элементтери бул азыркы учурда жеке эле окуу процессинде эмес, өзүбүздүн жеке турмушубузда, үй бүлөбүздө бул өзүнүн оң таасирлерин берип жатат. Ошондуктан бул окуу процессине бул гендердик сезимталдык элементтерин киргизүү биз үчүн өтө маанилүү деп ойлойм.